буюрса үйгө. Анжелика ооруканадан чыкты. Бул тууралуу Урчу айым Анжелика жеке Instagram баракчасы аркылуу билдирди. 2,5 жумадан бери жакшы каалоо тилектерин айтып жаткан инста досторума, алыс жактан келип баталарын берген инсандарга рахмат. Туугандарыбызга, курбу досторума, жүрөгүмдө ар бириңиздердин мээримиңиздер калды. Өзгөчө биз жаткан оорукананын жааматына. Минге жакын адамга тажабай палатамды көрсөтүп берип жатышты. Эртең буйрусу үйгө деп жазды ал. Маалымат булагы аргумент чекит KG. Нурзат Токтосунова. Бала кезимде атам ичип келип апамды урбаса экен дечмин. Теле алып баруучу Нурзат Токтосунова бала кезинде атам ичип келип апамды урбаса экен деп кыялданганын айтат. Бала кезинде эмне жөнүндө кыялдануучу элеңдешет. Мен атам ичип келип апамды урбаса экен дечмин. Ичкен кимге жаксын? Апам ызылдайт, анан таяк жейт. Же мал жоголуп кетсе экен деп Кудайдан суранчумун. Капкара түндөрү көчөдө жоголгон уйду издеп жүрүп, караңгылыктан же балдардан эмес, үйдөгү уруштан коркор элем. Жашоодо ар нерсе болот. Бала үчүн эненин ыйынан ашкан бактысыздык жок. Өзүңөрдү аягыла энелер. Маалымат булагы Барс Медиа чекит KG. Балак Батыр. Кийинки мэр мен болом. Менден башка эч ким татыктуу эмес. Бул тууралуу Зарылбек Аликенов жеке Facebook баракчасы аркылуу билдирди. О достор, кандайсыңар? Мага түрлүү элдерим жана бүт мен колдогон тааныган канаттарым түшүнүктүү кайрылып жазып атышат. Бишкек мэри болуп бербейсизби? Биз сизди колдоп беребиз деп. Сунуштарын түшүрүп, аракеттерин көрүп атыптыр. Мен ушу 2 күндөн бери катты ойлонуп атып, жооп бербей жаттым эле. Эми силерге так жооп берейин деп чечтим. Мен жөнүндө окуп билсеңер болот билгендер. Мен Аликенов Зарылбек Тарасович. Чүй облусунда Бишкектен бир аз алыстыкта туулуп өскөнмүн. Эмгек жолум түрлүү өнөр жагында. 42 түрүктүн авторумун. Билим орто жана жогорку билим. Бишкектеги театр, актёрдук жана ырчылык кесипте окуганмын. 15 автордук ыр жазганмын. Кыргызстан үчүн 8 мыйзам жазганмын. Депутат жагына өзүмдүн талапкерлигимди эл колдогон. Мени учурда 4 миллион кыргызстандык элдерим тааныйт. Азыркы учурда Мекенчилдин ою аттуу китеп жазып аткан учурум. 50ге жакын ТВ-шоу, концерт программаларга, кечелерге чакыруу алгам. 7 чет өлкөлүк ТВ-шоу программаларга чакыруу алгам. Алардын 2сине катышып тартылып келгем. Кыргызстан боюнча YouTube, Instagramда биринчилерден болуп хайп шоу деген түшүнүктүү элдерге чагылдырып чыгарган менмин. Бишкектин элдерин жакшы билем. Ары бери басып, кычык-пычыгына чейин таанып көрүп канып бүткөнмүн. Өзгөчө талапкер болуп, мен да элге кызмат кылып, Бишкектеги үгүлдөтүп, өнүктүрүп деген ниетимин ишеничтемин. Ушу мени эгерде жалпы бүтүндөй элдерим ынтымактуу болуп, мени колдоп, кол чаап, Бишкек мэри бол деп түшүнүктүү ишениктүү отургузуп баштаса, заматта иштерди көстөрүп баштамакмын. Биринчиден, эмне өзгөчө иштерди бүтүрүп баштамакмын? Айтып баштайын. Биринчи, милициялар же бандиттер калкалаган союкуу каналарды жоймокмун. Бишкекте союкулар жоюлуп, аларга түшүнүктүү тигүү жагына болобу же ыйман жагына өткөзүп, туура жолго түшүрүп, окутуп иштетип баштамакмын. Экинчи, бүт жерде ызы-чууну баарын токтотуп, каттуу тартипти орнотуп баштамакмын. Ош базар, Дордой базарларын тартипке салып, иретке келтирмекмин. Жылуу орундарды түзүп. Үчүнчү, бүт жерлерде таштанды, ошолорду тазалап, тазалык жагын күчөтүп, түтүн жагын тазалап, шаардыктарды таза бажыттатып баштамакмын. Төртүнчү, жолдордо пробка жагын жоюп, метро, ылдам жүрүүчү поездерди орнотуп күрүп баштамакмын. Бүт курулуш жагында тартипке салып, машина токтотуучу жайларды каттуу текшерип, мамлекетке иштетип баштамакмын. Ушу мен айткан 5 багытым боюнча мага 1 жыл убакыт кенен түшүнүктүү болуп берсеңер, бүт жагынан өнүгө өсөбүз. Анда эмесе чоң рахмат, көңүл бурганыңыздарга. Мен Аликенов Зарылбек. Бишкек мэр жагына талапкер болуп, элдерим колдоп, аттанып баштадым эле, колдоп бересиздер деген каттуу ишеничтемин деп жазды ал. Маалымат булагы аргумент чекит KG. Гүлзат Байзакова, ырчы. Апамды сагынганда буркурап ыйлайм. Бирде күлүп, бирде ыйлап, Гүлзат айым жашоосуна көз чаптырып эстеп олтурду. Ата-энесинен, удасынан айрылганын эстегенде кабыргасы кайышса, жаштыгын эстеп жадырап күлөт. Куюлуштура сүйлөп, сөз кадырын билген айым кызыктуу кеп куруп берди. Гүлзат айым, саламатсызбы? Өткөндө байланышса карылар үйүндө концерт коюп жүрөбүз дедиңиз эле. Ал жака көп барып турасыздарбы?
Саламатчылык. Достор тобунун курамы: башкы ырчы кыздар. Назира Жетигенова алып баруучу болуп карылар үйүнө, балдар үйүнө барып концерт коюп келдик. Достор тобунун элге көрүнмөгөн дагы бир мүчөсү Айзада деген досубуз бар. Анын эки буту баспайт, эки колу менен жылат. Улуу 1-класста окуйт. Ал биздин Раматылык Гүлбө Орозкул кызынан калган белегибиз. Ал буга чейин Айзадага жардам берип жүрчү экен. Кайрымдуулук фонддорунун биринин жетекчиси Азамат Майматов Айзадага чакан үй салып берген. Сиздердин гезит аркылуу Айзаданын тагдыры жарыялаганда окуп, жардам берген. Үй тапшырганда кубанып куттуктап барганбыз. Азаматтан бул жерди каяктан таптың десең, айыл өкмөт берди дейт. Ал эми пайдубалын куюп баштаганда кошуна колоңдор келип сурап, Айзаданын абалын угуп, мени ташын түшүрүп берейин, мен фундаментин куюп берейин деп жапа тырмак көмөк көрсөтүшүптүр. Азыркыга чейин сизге наам ыйгарылуу элек экен. Нурак Абдрахманов өлөрүнө чейин эл артисти наамы берилди. Ага чейин эмгек сиңирген артист болуп эле жүрдү. Карап көрсөң, ал наамды менин уулдарымдан кичүү балдар алып жатпайбы? Сыйлык бербесе да, элдин сүйүүсүнөн өткөн сыйлык барбы? Жашы өтүп бараткан ага эжелердин көңүлүн көтөрүп баалап койсо. Кээде тамадалар билбей мени эмгек сиңирген артист деп чакырганда уялам. Анткени коноктордун арасында маданият өкүлдөрү да болуп калышы мүмкүн. Бул атайын ушинтип айтырып жатат деп ойлобосун деп. Менин наамым жок. Гүлзат Байзакова деп эле чакырчы дейм. Документ тапшырдыңыз беле? Көп жолу тапшыргам. Мени менен тапшыргандар алат да, мен эле калып калам. Башында жаман болгом. Азыр наам тууралуу ойлонбой деле калдым. Чыгармачыл адамдар балдарын ал чөйрөгө аралаштыргысы келбейт. Сиздин эки уулуңуз тең музыкант. Кызымды аралаштыргым келбейт. Эркек балдар окуй берсин. Кыз балага оор. Гүлсүн Мамашевага эже эмнеге Марат Ибраевди мынча катып жүргөнсүз десем, мен жашоодо көп сынгам. Баламдын ошондой болушун каалаган эмесмин деди. Бирок эки таланттан жаралган Марат өзү эле ырдап кетти го. Ошол сыңары балдарга тоскоол болгон жокпуз. Кызым 3-класста окуйт. Дизайнер болом. Сизге атама кийим тигип берем дейт. Чыгармачылыктан чыныгы дос күттүбү, мүмкүнбү? Достор тобу түзүлгөнчө 14-15 кыз шерин элеш болчубуз. Ошолордун ичинен көзүңдөн бири-бириңди түшүнгөн кыздар иргелип, достор тобу түзүлүп калды. Бирок бир мезгилде ар кимибиз өз турмушу менен алек болуп, чогулуп концерт бербей калбадыкпы? Ошол кезде оор болду. Анан Гүлбө Орозкул кызы менен Элмир Кайып кызы катарынан кетип калганы бизге оор жоготуу болду. Ошондуктан бул жылы чогулуп, соопчулук иштен баштайлычы деп концерт коюп келдик. Орловкадагы жетим балдар үйүнө бардык. Директордун сиңдиси каза болуп, ал ошол жакта экен. Бизди бир туугандай болуп, балдар жетелешип чыгып тосуп алып залга киргизишти. Биз да чоң киши жок. Балдар биз менен чогурдап, жыргап алышты. Концерт ортосунда бир келин келди. Ой, ушундай жылдыздар келдиби дейт. Көрсө балдар бири-бирин карап жашай беришет экен. Чоңдору өз иштери менен кете беришет тура. Балким себеби бардыр. Кетип баратып тагдырын тайкы жолунда ата-энелери таштаган. Аз келгенсип, силер да балдарды таштап салган турбайсыңарбы дедим. Сүйүнткөнү 28 баланын ичинде эки эле кыргыз кыз бар экен. Кыргыздар баласын таштабаптыр деп кубандым. Улутчул эмесмин, бирок өз улутума күйөм. Достор тобунун мурунку мүчөсү, Жаныш Бакиевдин аялы, Орозгүл Токторбаеванын аэропорттон тосуп калган сүрөтүңүздөр каттуу талкуу болду. Аны менен байланышып турасыздарбы? Ал буга чейин эле келип кетип жүрөт. Апасы ооруп жатат. Биринчи жолу келип кеткенде кабыл алышты окшойт. Декабрь айында келген, чогуу болгонбуз. Чыгармачылыкта дайыма биргебиз. Президенттин инисинин аялы болгучу эле чыгармачылыкта болчу. Кызы 19 жашка чыгып калды. Өзү адамгерчиликтүү жакшы келин. Саясаттын запкысын ал тартпашы керек. Орозгүл Токторбаева деп ага чейин эле таанылып калган. Чыгармачыл адамдар саясатка кийгилишпейбиз да. Биз бир күнү президенттин үйүндө, эртеси карапайым адамдын алдында ырдайбыз. Жакшы кайненедей сезилесиз. Уул келиним 2 жылдай биз менен чогуу жашады. Дароо эле менден башка 2 кайненем колуна түшүп калды. Биз менен кайненем, ата-энем да жашачу. Мен болсо тойдон, концерттен кеч келем. Аны апам менен кайненем тарбиялап койду. Бирөөнүн бапестеп чоңойткон кызы мен үйүмө келип оокат кылып жатса туура эмес. Мамиле кылсам болбойт да. Ата-энесинен өтүп жакшы көрө алам. Чартылдап бетке айткан мүнөзүм бар. Ошол сапатымды балдарым туура түшүнөт. Бирөөнүн мыйзамына көнүш оңой эмес. Ошон үчүн келиниме убакыт бердим. 2 жыл бөлмөй турганым, туугандарды таанысын дедим. Үйгө туугандар келишсе, апа силерге бирөө келди деп турбасын дедим. 2 жылдан кийин үйүн даярдап, кеткиле десек келиним, апа кантип жашайбыз дейт. 1 айга чейин кеткибиз келбей жатат деп өз үйүнө кетишет да кайра келишет. Азыр чакырып келтире албайбыз.
Неберенин таттуулугун сезип жатасызбы? Балалуу болгондо жаш экенбиз. Апам окуумду таштаба десе эле 3 айлык баламды кайнатама берип окуума кетип калгам. Ал кезде өзүм бала экенмин. Жакында уулум 3 балалуу болду. Баласын колго алып, "Апа, таш боор экенсиз. Муну кантип берип койдуңуз?" деп коет. Кайнатам камбарды өзү бакчы. Сагынганда жолдошум баланы алып келет. Анда жатаканада жашачубуз. Бала келгенде бизге майрам. Бир окуяны эстеп кеттим. Бала жөрмөлөп калган. Идиш жууйн деп сыртка чыксам артымдан жөрмөлөп келет. Баланы жолдошумдун халатымдын куралларына босогого келгенде токтоткудай байлап койсом, кайнатам келип калыптыр. Баламды аркандап салган турбайбы деп таарынып халатымдын курун эмес, ишендин курун ортосунан кесип, бала кандай кийинип турса, ошол боюнча үйүнө алып кетип калды. Ошол көрүнүш ал кишиге катуу тийиптир. Көрсө небере таттуу болот турбайбы? Азыр неберелериме болушам. Неберенин таттуулугун билип, атам сенин куруңду кескенче бар турбайбы деп калам. Удасынан ата-энеңизден айрылып калдыңыз. Арты кайырлуу болсун. Апамды сагынганда жолугун жыттап, көйнөгүн этегин өөп буркурап ыйлап алам. Кийиндерине аяр мамиле кылам. Апамдын сокур ичегеси жарылып кетип, жөн жерден жоготуп алдык. Атам 1 жылдан кийин кете берди. Небересинин каза болгону аларды ал күчтөн тайдырып койду. Көр турмуш менен алышып, ата-энеме маани бербей калабыз. Ошондуктан ата-энелер тирүү көзүндө байланышып, телефон чалып, көңүлүн алып тургула. Мен барганга убакыт тапчу эмесмин. Алар октябрда мартка чейин колубузга келишчү. Кайненемдер да келишчү. Айылга барганда дарбазадан чыгып узатып, калган караны элге канча. Сагынганда кыйкырып ыйлап алам. Түшүмө кирет. 1 жыл эч жака чыккым келген жок. Айылга барганда эшиктин туткаларынын "Апам кармады эле" деп кечке кармап турам. Арман өтө чоң. Жок дегенде 2 жыл жашап берсе, көз ачык киши болчу. Мени канжалатып сойдурбай эле кой. Кантип сөөктү айылга жүктөп барасың деп таң аткыча тесме тартып олтурду. Намазды кыйналып окуп жатты. Баары бир операция болду. 2 күндөн кийин кетип калды. Апам байкуш 18 бала төрөдү. Аркы дүйнөгө кетип жатканда жанында башын жөлөгөн бирөөбүз болгон жокпуз. Ошончо баладан бирөөбүз жанында болбой калганыбызга өкүнөм. Жок дегенде акыркы сөзүн уксак эмне? Сабыр кылыңыз. Маегибизди жакшы нотада жакшы жаңылыктарыңыз менен жыйынтыктайлы. Биз турган Ак Өргө, Ак Ордо конуштарында жаш үй-бүлөлөр көп. Алар балдарын музыкалык мектепте окутусу келет. Ал конушка 30 жыл болгону менен тийиштүү шарттар жок. Мектепте 40-50дөн бала окуйт. Бала бакча, парк жок. Таланттардын чыгышына салым кошолу деп үйүбүзгө элге менчик музыкалык мектеп ачтык. Улуу балам фортепиано, үйлөнмө аспаптардан, кичүү балам комуз, кыл-кыяк, виолончель. Ишен агайыңар комуздан сабак берет. Мен келиним вокалдан сабак беребиз. Ишиңиздерге ийгилик болсун. Маегиңизге рахмат. Маалымат булагы Суперчекит KG.